Дагы кыз төрөлдү. Турмуштук окуя. Автор Жалгызым Назик. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда алышып, жанын кепилдикке коюп төрөдү келин. Бул төрөт ушунчалык оор өттү. Гөл шал тер кетип, аалам үстүнө аңтарылып жаткандай болуп, анан бир убакта бул оору тым басылып калды. Төрөдүмбү деген ой келди мээсине. Анда неге баланын үнү чыкпайт? Балам, балам деди. Алсыз онтоп башын көтөргөн келин. Жатыңыз, сизге турганга болбойт. Медайым аны кайра жаткырды. Эмнеге балам ыйлабай жатат? Төрөттү кабыл алган дарыгер баланын бутунан кармап, башын төмөн каратып, бир-эки чаап жиберди эле, ыңаа деген алсыз үн чыкты. Татынакай кыз төрөлдү. Медайым баланы ороп келиндин көкүрөгүнө жаткырды. Кыз? Кандайча кыз? Неге уул эмес? Баланы мээрими менен колуна алып магдырап бараткан аял селт эте дарыгерге карады. Ушундай кыз? Дарыгер аялдын санаркоо жана тынчсыз жүзүн көрүп коркуп кетти. Биз уул күткөнбүз. Келин оозу бош унчукту. Демек, Аллахым сиздерди кыз менен сыйлаптыр, артынан уул ээрчитип келет, деди дарыгер. Келиндин башы шылк этти. Азыр эле балам деп мээримге толгон жүзү сустайып, көкүрөгүндө тыбырчылап, эмчек издеп жаткан ымыркайын жактырбай тиктеди. Күйөөм эмне деймин деди, бушайманга түшүп, көз жашы жүзүнөн ылдый сызыла агып. Сизде баары жакшыбы? Дарыгер кайра карлыгаштын жанына басып келди. Жок, такыр жакшы эмес. Суранам, сыртта күйөөм күтүп турат, ага кыз төрөлдү деп айтпагылачы. Эмне дейт ботом, анан эмне дейбиз? Азыр төрөй элек, эртең төрөйт деп койгулачы, деди ыйламсырап. Мындай болбойт, эмнеге минтип жатасыз? Күйөөм кыз төрөлгөнүн билсе мен менен ажырашат. Карлыгач буркурап ыйлап жиберди. Эмне? Бул эмне деген акылсыздык? Кыз бала эмес бекен? Суранам сизден, бул 4-үнчү кызым. Ушуну уул күттүк эле. Бул жеткен келе соолук, деген Разия сыртка чыгып кетти. Төрөт бөлүмүнүн алдында улам чыккан дарыгерди үмүттүү тиктеп турган, жүзүнөн эле корс мүнөз экени билинип турган эркек кишини көрдү. Эшимовага ким? Разия көпчүлүктү карап сурады. Мен, деди жанагы киши, баш кийимин чечип колуна кармап. Сүйүнчү, кыздуу болдуңуз. Кыз? Деди азыр эле көздөрү жанып турган киши жүзүндөгү кубанычы күбүлүп сустая. Ооба, кыз. Баланын да эненин да абалы жакшы. Бир аздан кийин палатага алсак, кирип көрсөңүздөр болот, дейди Разия. Жок, кереги жок, деген киши ары карап басып кетти. Эмне болду? Төрөптүрбү? Жашы улгайган аял ары карап бараткан эркекке жакындап сурады. Дагы кыз төрөлүптүр апа, деп күңк эте кол шилтеп басып баратты. Тапырап турган көпчүлүк мүнөткө үн сөз жок дымып калышты. Карлыгач жанында эч нерсе менен бейкабар жаткан кызын көз жашын агызып карап отурду. Колуна алгысы, жыттагысы, бооруна басып, көкүрөгүн салып, бакытка балкып эмизгиси келди. Бирок ушул наристе кыз төрөлүп калгандыгы үчүн көзүнө да жакшы көрүнбөй жатты. Анын кулагына кызынын ыйлаганы эмес, мээсиндеги мага уул керек, менин артымда туяк калыш керек. Ушунусун уул төрөбөсөң, мен сени менен ажырашамын, деген күйөөсүнүн сөздөрү жаңырып турду. Эмнеге уул болуп төрөлбөдүң экен? Карлыгач ак ороушта кичинекей колдорун тыбырчылатып, өзүнүн бар экендигин билдире ыйлап жаткан кызын карай кайра өксүп жиберди. Ыңаалап ыйлап жатып чарчап, алы да кетип калган ымыркай уйкуга кетти. Эртең менен Разия төрөгөн аялдарды көргөнү палаталарды айланып жүрүп, Карлыгач жаткан палатага да кирди. Коридордон эле баланын тынчсыз ыйлап жаткан үнү угулду. Эмнеге ыйлап жатат, деди, палатага кирип жаңы эле төрөгөн келиндерди карап. Палатадагы 3 аял балдарын колуна алып эмизип отурушуптур. Бир гана Карлыгач чырылдап ыйлап жаткан кызын карабай, укмаксан боло ары карап жатып алыптыр. Келчи мага, кызым. Разия тыбырчылап ыйлап жаткан баланы колуна алды. Жылуу кучакты сездиби же азыр эмизет деп ойлодубу, наристе да бир нече мүнөткө бир тынып калды. Карлыгачты караса, кыймылдайын деген ою жок. Ал эми наристе кайра ыйлап баштады. Бирок бул жолу үнү бүтүп, акыркы күчү менен ыйлап жаткандай алсыз ыңаалады. Балдар бөлмөсүнө алып барып тойгузгула, деди Разия, өзү менен кошо жүргөн медайымга баланы карматып.
Медайым баланы көтөрүп чыгып кетти. Карлыгач. Разия келин жаткан керебеттин жанына кыйгач отурду. Бала кыз же уул төрөлүшүн сен экөөбүз чечпейбиз. Жараткан кимге кааласа кыз, кимге кааласа уул берет. Кыз бала Аллахтын сыйлыгы болот эмеспи? Күйөөм түшүнбөйт, күңк этти келин. Күйөөң бир күн келип түшүнөт, ал түшүнбөдү деп кызыңды карабай кое албайсың го. Баланы кыйнаба, ооруп калат. Мага баары бир. Мен баладан баш тартамын. Эмне? Разия чочуп кетип ордунан ыргып турду. Ооба, бул кыз мага керек эмес. Разия саамга келинди тиктеп турду. Жаштуу көздөрүндө мээримдин, боор оорунун учкуну да билинбейт. Жүрөгүндөй болуп муздап катып калган гана көздөр. Мына кагаз менен калем. Баш тарткандыгың тууралуу өз колуң менен жазып бер, деди Разия ачуусу келе келинге барак сунуп. Жазамын. Карлыгачта ордунан чечкиндүү туруп, көз жашын сүртүп алып кагазга жазып колдо койду. Акылсызым-ай, эртең өкүнгөнүңдө кеч болоорун унутпасаң экен, деген Разия көзүнө ирмелген жашты сүртө чыгып кетти. Палатадагы башка келиндер балдарын боорлоруна баса таң кала үнсүз отуруп калышты. Карлыгачка эч ким эч нерсе деп сүйлөй да алышпады. Разия узун коридорду ыйлап баратты. Мындай абалга биринчи жолу кабылды. Жок, ташталган балдарды көрүп атүгүл балдар үйүнө чейин өзү узатып келген. Өзүнүн ушунча жылдык иш тажрыйбасында ташталган балдарды көрбөдү дейсиңби? Көрүп күбө болуп эле жүргөн. Болгону дагы кыз төрөлдү деп атасы да апасы да баш тартып кеткен. Мындай шумдукка биринчи кабылышы. Буга чейин ташталган наристелер көбүнчөсү алданып калган кыздардан же болбосо оорукчан төрөлгөн ымыркайлар болчу. Бирок бул кыз балдар бөлмөсүндө аппаратка уланып араң дем алып жаткан кичинекейге жакын келип тиктеп турду. Курганым-ай, төрөлгөнүңдө да башка балдарга окшоп мен дүйнөгө келдим деп жар сала бакырып ыйлабай, кайра кыз төрөлүп калгандыгың үчүн өзүңдү күнөөлүү сезип, ыйлай албай жарык дүйнөгө келдиң. Жок, периштем, сенин эч кандай күнөөң жок. Акылсыз атаң менен апаң күнөөлүү кичинекейим. А сен күчтүү бол балапаным. Дем ал, сен күрөш, сөзсүз жеңишке жетесиң. Разия наристенин жанына келип, ыйлап да сүйлөп да жатты. Кыз да муну түшүнгөнсүп улам аялдын сөөмөйүн алсыз колдор менен кыса кармап коет. Ал ан сайын Разиянын жүрөгү элжиреп, көз жашы төгүлөт. Бала төрөлгөндө кыйналып калып, анын үстүнө апасы жакшы эмизбей койгон үчүн жандандыруу бөлүмүнө түшүп калды. Разия өзү карап отурду кыздын алдынан жылбай. Ал эми Карлыгач болсо ошол бойдон баладан кабар алган жок. Разия ачуу үстүндө жазып берди. Кайсыл эне баласынан баш тартып кетсин? Өлүмгө тике карап төрөгөн баланы таштап кетүү оңой иш эмес. Бир аз коркутуп койсом келет да деп күткөн үмүтү таш каап, Карлыгач төрөтканадан чыгып кетиптир. Артына кылчайып, көз ачылып, бул жарыктыктын даамын толуктатпай жатып, жашоо менен күрөшүп жаткан чүрпөсүнө бир кайрылып барбай кетип калыптыр. Карлыгач төрөтканадан чыгып туура өзүнүн үйүнө келди. Сырттан кирип келген аялын көргөн эрмек ордунан тура калды. Колунда жаңы төрөлгөн наристе жок экенин көрүп, артынан башка бирөө көтөрүп келе жатабы дегендей сырт жакты тиктеп калды. Апоу деген чоң кызы чуркап Карлыгачка жетип кучактап алды. Бөбөгүм гана, деди көздөрү жайнап. Ал келбейт, мага төшөк салып берчи, бир аз эс алайын. Карлыгач ичкери кирип кетти. Ошол бойдон бул үйдө төрөтканада ташталган бөбөк жөнүндө сөз козголгон жок. Кыздары атасынан корккондугу үчүн ашыкча сүйлөй алышпайт. Эрмек болсо эч нерсе болбогондой күнүмдүк жашоосун улап жашап кетти. Карлыгач гана жүрөгү сыздап, сүтү ийип, көкүрөгү улам зыркырап ооруйт. Белин бекем бууп, көкүрөгүн таңып, бул турмуштун шар аккан суусуна кирип кетти. Разия баланын ыйлаганынан ойгонду. Канча күндөн бери ушул абал. Курсагы тойсо да бир нерсе жетишпей жаткандай тыбырчылап ыйлап жатат. Уйку бетин көрбөгөнүнө 3 күн болуп баратыптыр. Апа, кел, мен көтөрөм. Сен эс алып, бир аз эс ал, деди уулу бөлмөгө баш багып. Кой балам, сен эртең жумушка барасың, мен чарчаган жокмун. Разия наристени бооруна алып көтөрүп жүрдү. Негедир көкүрөгүнө басып көтөрсө көшүлүп уктап баратат.
Кагылайыным эмчекке кумар болуп, эненин жылуу кучагында жыргап жаткым келип жатат. Кантейин периштем. Разия ооздорун бөлтөйтүп уктап бараткан кызды карап, көз жашын сүртүп алды. Карлыгач төрөтканадан чыгып кеткен соң бул кичинекейди балдар үйүнө өткөрүп берүүгө Разиянын жүрөгү чыдабады. Уулдары менен сүйлөшүп, акыры өздөрүнө өткөрүп багып алышты. Бул туурасында эч кимге эч качан айтпайбыз деп келишип, кызды алып эле Орусияга чоң уулунун жанына келе берди. Кичинекейге болсо Мончок деп ысым беришти. Ошол күндөн бул наристе Разиянын жүрөгүнө айланды. Алгачкы айлар кыйналганы рас. Кийинчерээк кызды жанына алып жатып, сүт чыкпаса да көкүрөгүн салып койчу. Наристе да ушуну эле эңсеп жүргөндөй чопулдатып соруп уйкуга кетет. Бир аз торолуп калган соң Разиянын чеккен машакаттары артта калды. Мончок көзгө сүйкүмдүү кыз болду. Кимге болсун бажырая күлө багат. Разиянын койнунан чыкпай уктайт. Улам кылыгы чыккан сайын аялдын бактысы тоодой боло кубанып, маңдайы жарыла сүйүнгөнүн айтпа. Карлыгач көп жерге көрүнүп, дарыланып жүрүп кайра боюна бүттү. Сизге төрөгөнү болбойт, деди дарыгер Карлыгачты карап. Эмнеге? Кандайча болбойт? Ден соолугуңуз жол бербейт, эже. Төрөттү көтөрө албай калышыңыз мүмкүн. Берет көтөрө аламын. Мен төрөшүм керек. Мага уул керек. Эже, бул да кыз болсочу, анда эмне кыласыз? Уул болот, мен ишенем. Дарыгер Карлыгачты карап алып башын чайкады аргасыз. Анда түшүнүк кат жазып бериңиз, деди да кагазды алдына жылдырып койду. Кош бойлуулук өткөнгө чейин Кудайдан суранганы уул болду. Анын үстүнө эрмектин күн ара кызуу келип жаңжал чыгарганы да жанына батып баратты. Дагы кыз төрөйсүң сен. Мен сезип эле турамын. Сен уул төрөй албаган катынсың. Сага үйлөнүп адашкам. Мен адашкам. Күйөөсү бир бөтөлкөнү столдун үстүнө коюп, маңдайына Карлыгачты отургузуп алып, түн бир убакка чейин ушинтип наалып сүйлөп чыгат. 3 кызы үйдүн бурчуна тыгыла ыйлап таң атырышат. Алар ушул жылдар арасында атасынын мээрим төгүп, баштарынан сылаганын эстей да алышпайт экен. Канча караба, уул деп какшанган атаны көрүп келе жатышат. Иниси, байкеси бар курбуларына деги эле үйүндө уул барларга суктанып жашашат. Биздин үйдө уул жок, ошондуктан атам уруш кылат. Апам уул төрөсө, атам да бизди урушпай калат деген түшүнүктө чоңоюшту кыздар. Күндөр айга уланып, мезгилдер өз тизмеги менен өтүп, Карлыгач уул төрөдү. Операция жолу менен уулун жарык дүйнөгө алып келди. Ошондо эрмекти майрам кылганы. Болгон акчасын төрөтканага чачып, достору менен бир жума ичип жүрдү. Баланы үйгө келгени да колунан түшүрбөй, уулум деп көтөрүп алат. Атасынын көңүлү жай болгонун көргөн кыздары эми баары өз ордуна түштү деп кубанышты. Бирок алар күткөндөй атасы буларга мээрим берген жок. Качан караба сыймык деп турат. Кыздар мурункудай эле түрткүнчүк бойдон калышты. Жаңы жылды достору менен кошо майрамдашканы Карлыгач менен эрмек уулун алып кетишти. Үйдө болсо 3 кызы калган. Түн окумдан өтүп таң сүрүлүп келе жатканда чакан айылды Карлыгачтын ачуу кыйкырыгы ойготту. 3 кызы көздөрүн жумкан бойдон төбөлүк уйкуга кете беришиптир. Үйгө жагылган мештен чыккан иске 3 кыз ууланып, ошол бойдон ойгонушкан жок. 3 кыз, 3 периште атасынан мээрим көрө албай, анын кызым деп баштарынан сылап койгонун арман кылган бойдон кетишти. Эрмек үчөө катар коюлган жайда ыйлап отурду. Кызды чанып, кыз керек эмес деген адамдын минтип жараткан бир күндө, бир убакта 3 кызын тең алып койду. Тиленип алган уулдарын экөө бооруна басышып, сыймык менен гана күйүттөрүн басаңдатып жашап калышты. Экөөнү бул тирүүлүктө кармап турган жалгыз тиреги ушул уулу болчу. Жылдар өттү. Апыл Мончок жумуштан келип эле апасын издеген адат болуп калган. Бул жактамын берекем. Разия ичкеридеги бөлмөдөн баш бакты. Сен сагынып кетпедимби деген кызы апасын эки бетинен чопулдатып өбүп алды. Кандай иштеп келдиң кагылайыным? Сонун апыл. Кызы көздөрүн жайнатып күлөт. Айтмакчы, жанагы эне сизге чоң рахмат айтты. Сиз берип жиберген тамакты жеп аябай сизге дуба кылды. Аш болсун балам, жакшы болуп калды өзү. Жакшы окшойт. Бирок аябай жүрөгүм ооруйт апа.
эне жалгыз өзү терезеге тигилип отурат, эч кимиси келбейт. Анан мен жанына кирип буттарын укалап, колдорун кармап берем. Аябай кубанып калат. Бир күнү сени чоңойтуп өстүрүп, тарбия берген апаңды алып кел деп айтат. Сиз менен таанышамын деген. Макул кызым, сөзсүз бир күнү барып таанышып келем, дейди Разия мончогунун чачынан жыттап. Ырас эле ушул кызы бар, көңүлүн көтөрүп, эркелетип турат. Өзү да сөзү да ширин. Кичинесинен медицинага кызыгып жүрүп, окуп акыры минтип бул кесиптин да ээси болду. Апа, бул жака келиңиз. Мончок палатага Разияны жетелеп кирди. Бул Карлыгач эне, деген кызы керебетти өңү кубарып алсыз жаткан аялды Разияга тааныштырды. Карлыгач, дейди Разия, оозу бошуккан кулагына ишенбей. Бул ысымды, бул аялды кылым өтсө да унутпас. Ооба, мезгил өзүнүкүн кылып, аял бир топ картайыптыр. Бирок баягы капкара муздак көздөрү ошол бойдон. Болгону бул жолу ал көздөр чарчаңкы тигилет. Мындай мээримдүү кызды ким төрөп өстүрүп, тарбия берди экен деп жүргөм. Рахмат сизге, ыраазычылык. Кызыңыз эң сонун дарыгер. Карлыгач сүйлөп жатты. Анын сөздөрүнүн бири кулагына кирсе, бири такыр кирбей Разия дел болуп эле турду. Апа, силер олтуруп тургула, мен азыр келемин деген мончок чыгып кетти. Тагдырдын тар жолун карачы. Разия башын чайкап, күлүп жатты айласыз. Эмне? Карлыгач түшүнбөй кайра сурады. Бир кездери сен ушул кызды төрөтканага чанып таштап кеткен элең. Эми ушул кыз сага ооруканада кам көрүп жатат. Кыз? Карлыгач дале түшүнө алган жок. Маңдайындагы аялдын эмне деп жатканы акылына жеткен жок. Ооба, кыз, дагы кыз төрөлдү деген сөз эсиңдеби, Эшимова Карлыгач? Разия бул жолу аялдын фамилиясын кошо айтты. Бир нерсени эстегендей Карлыгач көзүнүн жаштары томолонуп агып кетти. Бир нерсе мүнөткө үнсүз отурду да, жүзүн колу менен жаап буркурап ыйлап жиберди. Өпкө кага көпкө ыйлады. Мен куруп кетейин. Ушул кызды таштап кеткенче өлүп калсам болмок. Ушул кыздын жүзүнө карагыча өлүп калсам болмок. О жараткан, деги бул кандай сынооң эле? Разия аялды жубаткан жок, жөн гана тиктеп отурду. Бул кылган күнөөм үчүн жазаланып бүттүм. Күйөөм кызды жактырбай жатып акыры уулдуу да болдук. Бирок Кудайымдын калыстыгын карачы. Уулду берген жылы 3 кызымды бирдей алып койду бизден. Ошол бойдон жалгыз уул менен калып кеттик. Уулубуз эрезеге жетти. Окуттук. Үй, жай, унаа баарын жасап бердик. Бир гана нерсе, биз уулубузга кайрымдуу болгонду үйрөтпөгөн экенбиз. Акыл насаат айтып өстүрбөптүрбүз. Акылсыз, наадан өстү уулубуз. Кыз төрөйсүң деп наалып жашаган күйөөм ошол кыздын мээримине зар болуп өтүп кетти. Минтип жалгыз башым калганда биз жер асманга ишенбей, көзүнүн кареги менен тең айлана бап эстеп өстүргөн уулум карлар үйүнө таштап басып кетти. Ооруканага түшкөнүмө көп болсо да кабар алган жок. Анан мончок мени карап жүрдү. Мен билбегем бул кыз, деген Карлыгач андан ары сөзүн улай албай өксүп ыйлап жиберди. Бул кыз менин кызым. Болгон чындыкты айтып, анын дүйнөсүн ураткым келбейт. Сага боорукерлик жасасын, кой дебеймин, бирок кызга эч нерсе дебе. Ал мени апа деп элет. Мен апа бойдон каламын ал үчүн. Качандыр бир кезде кыз болуп төрөлүп калгандыгы үчүн ташталып кеткенин угушун каалабаймын. Разия акырын палатадан чыгып кетти. Мончок өз жумуштары менен алек болуп апасынын кеткенин да байкабай калыптыр. Жол бою теңселе басып келе жатты Разия. Кудуретиң чексиз Аллахым. Пенде кордогон нерсеге зар кылып коюу жалгыз сенин колуңдан келет. Өзүнчө күбүрөнүп баратты. Карлыгач мончокко да айтпастан ооруканадан чыгып кетти. Апа, жанагы эне чыгып кетти ооруканадан, деди бир күнү Разиянын тизесине башын коюп жатып. Балдары алып кеткендир. Жок, анын балдары жок. Карлар үйүнө кетти болуш керек. Негедир ошол энени көп ойлономун, апа. Балким биз колубузга алып карайбыз. Жакшы эне го. Мончок капкара кудум апасыныкындай көздөрү менен Разияга тигилди. Эмне деп жооп берерин билбей калды аял. Ойлонуп көрдүңбү, балам? Ооба да. Байкем да каршы болбойт болуш керек. Сүйлөшүп көрөлү, деди жарбокер эркелеп. Так бир жумадан соң карлар үйүнө мончок, Разия жана
уулу болуп келип карлыгаштын көнбөгөнүнө карабай үйүнө алып кетишти. Ал эми ортодогу сырды Мончокко айтпай эле коюуну туура көрүштү баары. Бул окуянын каарманы Разия эженин суранычы менен жазылды. Канчалык оор болгону менен бул турмуштан алынды. Чыгарма кээ бир адамдарга сабак болоор деген ойдо эженин суранычы менен жазылган. Мындай көрүнүш арабызда жок деп жаңылышабыз. Кыз деп чаңгандар көп экен тилекке каршы. Керек болсо 10 уулга тете бир кыз болот. Буга тарыхта калган баатыр кыздарыбызда бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын желегин эчен өлкөгө желбиреткен Айсулуу жана башка кыздарыбыз далил боло алат. Кыз ата-энесин бейишке жетелейт деген сөз бар. Ар бир кыз бала төрөлгөн үйдө дагы кыз төрөлдү деген капалуу үн эмес, кыздуу болдум деген сүйүнүчтүү, сыймыктуу үн жаңырып турсун. Баардыгыңыздарга ден соолук жана тынчтык каалайбыз.